Алло. Мыкы, мен батирге сатып алуучуларды таптым. Бүгүн эртең квартираны бошот. Салам достор, бүгүн бизде өзгөчө түгөйлөр, кинодо жана театрда түгөйлөрдүн образын жаратып келген актерлор. Салам Кыргызстан. Каяктагы салам Кыргызстан? Бул эң мыкы шоу. Бар бир деле өкө тең эле бир каналдан көрсөтөт да. Бир канал эмес. Салам Кыргызстан башка, эң мыкы шоу совсем башка. Угуп атасыңбы сен? Өкө тең бар бир мыкыйып болуп атпайбы? Салам. Ой, Мыкыев деген бул Санжар. Мыкы деген бул башка. Түп шаарынан. Молодец, түп шаар. Бар бир токтогулга келбейбизде деген алды сарышымыңды ки деп. Сарышымды кир болсом не кылайын, эптеп септеп. Өкөз окшош кийип барасыз деп эдик белең. Болдучу сен стереотип менен сого бербей аны. Нормально отурчу. Урушпачы менин орозонун күндү сөгүндүрбөчү, согуң келип атат мен уже. Неме Түз отурчу нормально, түз отурчу. Мына. Кишини уят кылбачы. баш теришек болот. Асхат Сулайманов жана Альбина Имашева жекебиз. Саламатсыздарбы? Кандайсыңар? Саламатсыздар. Кандай жүрүсүңөр? Жакшы. Орозо кандай өтүп атат? Театрда эмне жаңылык болуп атат? Кайсы спектакльде ойноп атасыңар? Темир катын аттуу комедиялуу спектакль чыгарган. Темир аял. Аял. Башында катын деп жүрөт. Аябай көп коюп жүрөр, аягында катын. Жок, башында спектакль темир катын болчу. Анан катын катуураак угулат экен деп темир аял кылганбыз да анан. Альбина ошо боюнча айтып атат да. Мен ойлоп атпаймын, башында кыз болуп башталган го депчи. Темир кыз деп экинчи. Анан кийин темир келин. Анан темир катын. Темир аял, анан темир катын, темир кемпир, анан. Всё, бул спектакльди койбойсуң анан. Ошол спектакльде экөөбүз главный рөлдү ойнодук. Темир аялды Альбина ойноду. Темир күйөнү. Темир күйөнү. Жок, Кочкорбай деген трактористти мен ойнодум. Алюминий күйө туруп. Жумшагыраак. Сиздер ошондо кинодо дагы эмес, театрда дагы бири-бириңиздерди жубай катары аткарат экенсиңер да. Жубай катары Кеде. Апасын ойнойт, жеңесин ойнойт, эми. Карындашын ойнойт. Карындашын ойнойт баягы. Постоянно театрда бирге иштегенден кийин. Асхат байке, чач эмне болгон? Чач орозо убагында кичине мындай сүннөт кылалы деп жүндүн баарын алган бүт полностью. Таза кирейин орозого деп. Тамаша да бул жөн эле. Тамаша эми Казакстанга бир жаңы проект болуп атат, кино. Алматы шаарында казак фильминде ошого барып буюрса башталат деп атат. Эми анан кийин болуп калса дагы бир келгенде айтып берейин. Азырынча бышып атат да. Аз бышып атат. Анан боло элек, кишти калп эле айтып берген дагы туура эмес болуп калат да. Сиздер мындай жашоодо аябай позитивдүү жүрөсүңөр, актерлор, кабага барган жериңерде күлүп, жайнап жүрөсүңөр. Чынына келгенде, азыркы учурда театр актерлорунун кыйын элеби? Мисалы, зарплатасы кандай? Илебай каладык. Кудайга шүгүр эми азыр баягы бир 5-6 айдан Мамлекет жагынан көңүл бурулуп атабы дегендей, мисалы, жакында эле президент келип кетиптир, анан. Ооба, президент келип кетти. Эми театр бар беле бизде деп кетиптир. Биздин театрыбыздын абалын көрүп кетти. Баягы өзү театр борбордук калаада турса дагы, бирок ичи мындай ремонтко тиешелүү жерлери бар болчу, ошонун баарын көрүп, Кудай буйрса акча бөлүп беребиз деп кетти. Кудай буйрса ремонтубуз башталып калса дагы жакшы иштер болот. Ал эми зарплата боюнча бир 5-6 ай мурун биздин мамлекет ошо зарплатабызды 80% көбөйтүп берди. Ал дагы шүгүр. Мурун 5000 алсак азыр 10 000 алып калдык ошону. Айтканыңыз бар экен, мен бир 6 000 алам, бирок 2 000 алып иштегендер бар, ошолорду ойлоп алып аябай 2 000 эмнеге жетет дегендейчи. Моога күйөсүң да, ким эсептейт билбейм, среднестатистический дейт. 1600 сом бир кишиге бир айга дейт. Кандай киши жейт билбейм, 1600 сом. Токтучу, ошол эсептеген кишинин өзүнө берип 1600 сом. Бир ай жашайсың ошого, өлөсүң жашабасаң деш керек да. Жалаң
По-моему, макарон, жарым бөлкө Суу. суу менен кичине май кошуп. Студенческий жаш. Анан Карыз болуп калат бираз. ошондо дагы жетпей калат. Жалаң ошентип жашаганда эт кошпой. Анан кандай эле эсептеп коюшат билбейм, ошо 1600 сом. 1600 деп көп айтып атам, даже 1400 сом ушундай. Былтыр мүмкүн ушундай чыккан бир маалымат, бир адам эсептеп чыгып, ошого жашап көрбөйсүң деп өзүн айтышкан да. Ооба да, анан ошону жашап көрсө болмок ошолчу. 2000 сом, так что нормально мындай ашып атпайбы? Биздикилер ашып кетет да. Биздики көп ишо канча. Сен 10 миң аласыңбы, сен миллионерсиң. Аскарбек Жезде, төлөп коем, сарсын албаңыз. Мурда күнү Жезденин машинасин алып бираз жол эрежесин бузуп койдум эле, бүгүн мындай штраф келип калыптыр. Азыр мен силерге баланс KG аркылуу жол эрежесинин штрафтарын кантип төлөсө болот айтып бермекчимин. Биринчиден транспорт бөлүмүнө киребиз. Штраф из дорожных камер дегенди ачабыз. Төлөмдүн кодун киргизебиз. Суммасын жазабыз, анан төлөп коесуңар. Эң жакшысы, ушунун баарын мен баланс KG'деги бирдик аркылуу төлөй алам. Достор, эми штрафтарыңарды текшерип турсаңар болот. Аны кызматтар айыптар бөлүмүнөн карай аласыздар. Эми баланс KG менен штрафтарыңарды каалаган жерде текшерип жана төлөп турсаңар болот. Кезде төлөп койдум. Батылы, машинаны бүгін да берейби? Альбин эже, сиз көп жерден эч жерден айтпайт экенсиз. Мисалы, Аскат байке балык уулоо менен мындай бош убактында сиз эмне кыласыз бош убактыңызда? Кол өнөрчүлүккө өтө кызыгам. Өзүм кол өнөрчүлүк менен чоңойгом. Шырдак шырымай, түймө, сайма бүт. Эгерде мен колум бошой калса, мен Аскаттар деле билет го, жумушта бош отуруп калсам эле түймө отурам да мынтипчи. Баягың баштадыңбы дейт. Ошо Заказ алат. Болды анда. заказ принят такой. Альбин эженин Instagram билесиңер барыңар. Ошол жакка жазгыла. Жок, эме, негизи мен деле заказ бергем, эметелек өзү. Эме жакшы түйөт, чын элечи. Анан кышкыга жана свитерлерди түйөт. Бир жолу мен кирип барсам, жолдошуна арниске түйүп аттыр. Кимге десем арниске дейт. Мага деле бүткөндөн кийин түйүп берчи, акчасын берем десем. Макул деген ошо ойдон 2 жыл өттү уже. Жигиңди алып келип берди белем мен сага. Кайсы жипти, кандай өңдөн. Чын деле ошо жолдошума Быйыл кышында, Кудай буйрса, жолдошума кышында такы джемпер алып бербейм, баардыгын ар кандай өңдөө кылып түйүп берип коем. Сонун түйөт, кстати. Рекламалап коечу мондай. Жакасын алдыгындай халаттыкындай кылып, тоголок кылып, 3 бурчтук кылып бүт түйөт. Кыргызстандагы силердин оюңар боюнча эң мыкты мындай 3 актер же 3 актриса ошолор кимдер мисалы? Кой, антип айта албайм мен. Ар бир өзүнчө кыйын да. Мыкты актер азыркы кезде ушундай чоң жакшы. Мисалы мен мактанбай эле коеюн, жакында эле эң мыкты эркектин ролун ойногон үчүн ак элбиристи алдым, анан өзүң эсептей бер да. Аскат Сулайманов да койсуң. Ошол ак элбиристи алганда сиз Өзүм болбой калдым. өзүңүз бул жакта болбой көлдө болуп калдыңыз. Көлдө болуп калдым. Анан азыр биздин эфирден өзгөчө мүмкүнчүлүк болот. Биз сизге ак элбиристи тапшырабыз. Анан сиз ошол жакта эмне деген сөздөрдү айтат элеңер, ошол сөздөрүңүздү айтасыздар. Давай көрөлү. Такебай ролундагы эркектердин эң мыкты ролун аткарган үчүн Аскат Сулайманов. Илебейбиз. Рахмат. Кыргыз элиме рахмат. Мен ушунчалык. Жок, мен эмне дейт элем, ушинтип эле сүйлөмөк болушум керек. Ушинтиппи? Рахмат. Жок, Залда элдер отурат. Адышай. Ошо мени мыкты роль деп тапкан, эсептеген жюрилерге рахмат, элиме рахмат. Мындан ары кызмат кылам. Ушу сары козуга чоң рахмат депчи. Сары музоого рахмат. МКШнын атынан мына чыныгы ак элбирсиң. Сеники чын эле элбирс экен. Музоо болот го. Чын эле ушундай жазса болмок экен, мындай күчүнө мындай тоону бар. Бул тоголок эмес. Тоо болгондо, Бийиктикке карай. Искусствонун Туу чокусу. туу чокусунда момтеп карап турган. Муну мындай жанына жаткырып коюш керекми? Эки болгондо жакшы болмок экен, бирөө мындай болгондо. Муну немеге бериш керек болуш экен. Эгер мындай ушундай болсо, эң жаман аткарган кишиге, анан бул үстүндөгү Жөн анчалык авторитет жүрбөй. тамаша. Ак элбирс неме статуэткеңерди өзгөрткүлө. Тоого чыгып бараткан кылып. Чын элечи, мисалы момундай болсо карасаң, көрүнүшү дагы агрессивный, искусство жаатында мени менен ким чыгат дегендейчи. Достоинсыңбы сен дегендей, Каршылар барбы деген. Бул болсо
Алдық болды, ес алып жаталы. Жакшы. Бирок эми баягы Кыргыздын Орто Азиядагы чын эле биринчи кино номинацияда. Анан аны дагы эметпей эле койчу, жакшы болбайбы ушундай. Альбина эже, сиз театралдык окуйда ошо искусство речи деп коет, ошондон сабак берет экенсиз. Мага бир мини неме кылып ийбейсизби, мастер-класс өткөрүп ийбейсизби? Сагабы? Көнүгүүлөр болот го мисалы. Биринчиден бизде сахна тили боюнча биринчи куралыбыз тил. Ошон үчүн тилибиз ийкемдүү болуш керек, анан оозубуз, тишибиз жаак көнүгүүлөрү. Тилибиз чыгарабыз, бери ылдый. Өйдө мурунга жеткизебиз. Тил мурунга жетиш керек. Күндө кылырса жетеби? Жетет. Күнүгө кылса, бирок тиштебешиң керек. Тиштебей бош кое Анда берип. колдоосунун деле кереги жок да. Эми тилиңди капталга. Мүмкүн бурулбайт экен. Оң капталга, карасаң. Сол капталга. Көрдүң тилиң не то Бирөө дейт сен. только ушул жерден телевизор койгондо которуйсуң, Вот көрсөң. ремонт. Деп мындай капталынан койбойсуң. Капталга коюш керек. Тил ийкемдүү болуш керек. Меники жаман тупой тил экен. Жок, Жок. бул постепенно керек. Үйрөнүш керек. Күндө кылып туруш керек го Күнүгө дейм. кылып турса, бул нерсе тил ийкемдүү болуп, баягы жаңмаштарды, батайтмаларды айтканга тил жардам берет да бизде эң биринчи. Анан дыхание бизде. Ич Биз менен. ич менен дыхание алабыз. Мурун менен дем алабыз, ооз менен чыгарабыз. Сен ийиңге алып атасың, көрдүңбү? Ийиң мынтип атат. Мындай кылыш керек. Курсагым эмне үчүн чоң дейсиң? Мунун бар деген дем алып турам мен. Анан биз үндүү Воздушный шарик. Бул май эмес. үндүү үнсүз тамгалар менен ар бир тамганы кайра баш алфавитти биринчи класста кантип А, Б, В деп үйрөнөбүз го. Ар бир тамганы биз ушундан үйрөнүп баштайбыз. Үндүү тамгалар, анан үнсүз тамгалар. Мисалы үчүн үндүү тамгалар И, Э, А, О, У, Ү, Е, Ё, Ю, Я. Бул артикуляцияны иштетип дикция менен так дааны айтабыз. Анан эми ага үнсүз тамгаларды кошобуз. Эң немесин айтайын. Би 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 би. Ар бир тамга угулуш керек, айтсаң. Би 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 би. Жок, ударение менен. Би 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 би. Бе 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 бе. Ба 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 ба. Көчөнүн акыны менде. Ушул нерсени кайталап турса, эриндер, тилдер иштеп, ошол нерседен так дикциялар оңолот. Биздин кухня азыр театр сахнасына айланмакчы. Альбина эже бул жакта монолог айтасыз. Монологдо биз сизге бул жакта ар кандай учурларды айтып турабыз, жашоодогу. Ошолорго образга кирип кетишиңиз керек. Айтып аткан кезде даярбыз, моментально. Тиги комендант туура айтат. Же бизди эр албады. Же жер албады. Биз анысын өзүбүз деле билебиз. Кыздар, билесиңерби? Бүгүн менин туулган күнүм. 32-ге чыктым. 32 жашка. 32-ге чыктым. Анысын өзүм деле жашырбадым ба? Эмне? Туулган күнүм деп силерге сүйүнчүлөмөк белем. Мен деле элге окшоп күйөөгө чыксам, элге окшоп бала баксам, күйөөмдүн кирин жуусам дегем. Эми ушундай болуп калды. Эмне? Бакыт деген эмне? Бакыт деген сен үчүн жаралды беле? Же мен үчүнбү? Же сен үчүнбү? Же жанагы мас жигит үчүнбү? Же комендант үчүнбү жаралдыбы? Жок. Бакыт. Мен деле күйөөгө чыгып балалуу болсум дегем. Мен деле күйөөмдүн кирин жуусам дегем. Кел.
Мен деле ошондой ойлоп жүргөм. Же эмне мага ушул 4 балл эле артык дейсиңби? Артык эмес. Же ушул 4 балдын же жатакана мен ушундай тыйынчышкан, дөңгөлөккө түшкөн тыйынчышканга окшоп жүрө берет деп ойладым беле. Жок. Мен да бул дүйнөдө бактылуу болгум келет. Мен турмушту терезесин көп түстүү деп ойлогом. А көрсө, турмуштун терезеси көп түстүү эмес эле, эки эле түстүү болот экен. Ак жана кара. Бул Руслан. Ал өз эсептерин үйүнөн чыкпастан жана комиссиясыз төлөй алат. Руслан баланс аркылуу коммуналдык кызматтарга, интернет жана башкаларга төлөсө болорун мурда эле түшүнгөн. Убактыңды баалайсыңбы? Баланс аркылуу төлө. Дэм деген биздин группа бар го. Ошол индийский концерт берип атып, индийский номер ойномокпуз. Анан ал номерди ойнобой калганыбыз 5 жылдай болгон. Анан кийинки концертте суранышып, бир мугалимдер келиптир, атайын ошону көрөбүз деп, анан пожалуйста деп кат жазыптыр. Концерттин аягында бир номер индийский берип койгулачы да, макул деп. Силердики жана эме тойдогу неме диджейлер деп, музыканы коюп калаш дегендей эле. Жок, эме негизи биз концертте ар дайым айтабыз да, биздин номерлерден, эски номерлерден кайсы жакса, кат жибергиле, аягында кайсыга голос көп түшсө ошол номерди беребиз депчи. Концерттин аягына чейин 2,5 саат концерт берсең, 2 саат ойлонот элчи. Анан ошол индийскийди сураптыр. Анан Раматылык Марат Козукеев түрүү кези. Ал Осмондо ойнойт, мен Даниярды ойнойм, Данияр Чакраборов. Назым Сейит ойнойт, Айбек Жамилян ойнойт. Анан айтып атпайм, 6 жыл кийген ойногон эмеспиз. Анан 6 жыл жана индийский шымымды кийген эмесмин мен. Көрсө толуп кеттирмин. Индийскийди сураптыр, ошол голос көп, кеттик индийскийге кийингиле дегенде эле чуркап барып, костюмерныйга кирип, индийскийдин шымын бериңизчи деп. Кейсем мууга келип туруп эле кирбей калып атып ары көздөй. Уже ойнош керек тиякта, музыка кетип атат, чыгышың керек. Мен муну өзүмдүн шым менен чыга берейин десем эле, Марат жок тиги шым индийский клёш, ошону кийди, батпай атат, батыр. Чуркап комнатага барып, улуу сөздө уят жок, ички кийимимди чечип, ошолдо кармап атат да. Шымымды кийдим дагы, монтем ойдон бардым. Монтем эле айрылган турат да. Монт басып барып туруп эле сахнага чыкканда секирип чыккан жерим бар болчу. Секирип чыгып туруп монт бийлешим керек да. Секирип чыксам, дарт деп айрылып кетпеди ушум. Момдай карады, мен эң биран иши кылып алды, элим якты да. Алды нормальный экен. Эч кийим жок элестет. Момдай эле кармасам, момдай жер ачылып калыптыр. Могу куур кармап калыптыр, анан могу аласы кармап калыптыр. Момтөгүл артты карасам, анда Кыргызбай Осмонов азыркы филармониянын директору, биздин директор болчу ал убакта. Кыргызбай байке биздин замдары закулисам жатып алып күлүп атышат. Тигилер көргөн жок, алдында турат деген Марат менен мушташкан жерим бар. Мерзавец деп секирип барып эле Марат касылдында, Марат, момунте экөөбүз тегеренген жерибиз бар да мушташып. Мен элге каратпашым айрылып кетти деп экөөбүз момунт туруп эле урсам. Ал момун телтеңдеп барып туруп эле өзүнүн шымын карап коет, көрсө ал шымың айрылып кетти деп угуп. Ошентип атканда эле менин дедим алыстан. Десем чуркап келип эле, сен эмне шымың айрылды деп экөөбүз муштап, ооба, артынын баары жок деп экөөбүз мушташып атабыз. Анан каткырып күлүп эле, кичине ары карачы деп эле монтип карады, мен монтсам. Артымдан Назым бийлеп чыкмак, ал жыгылды, экөө жатып алып күлүп атат. Эмне кыларын билбейм, туруп мушташ керек да. Мен өзүм билген жок. Бир маалда чуркап келип эле бутту жыттап туруп эле родной запах деген жери бар аягында, баягы Индиянын кинолорунда ошентип табышат го. Ошентип туруп анан Марат менен Назым тентеп тегеренип бийлеп, пойдемте ко мне домой деген жери бар.
Өкөң тегерене бергиле мени антип тегеретпегиле эл жака. Десем өкөм унтуп калып алып антигине барат деп мен мом. Атайын тегерет. Атайын элге көрөсөтөбүз деп. Жөн деп атам. Артын монтип артты карасам биздин тех состав, актерлор, актрисалар жатып алып жөн эле жер. Арт жакты элестетип көрсөң өзүң. Ошондой болгон. Анан тиги кимдер аягында Марат менен Назым экөө жөргөлөп чыкпады уже. Күлүп алы калбай калды. Анан сахнадан пойдем ко мне домой десем. Пойдем деп. Капталды алып кетип калды. Капталды көздөй жөргөлөп чыгып кетишти. Ошондо бир катуу күлүп, элдин баары түшүнгөндө что-то не то бирдеме болуп атат. Анткени сөздөрү да айтылбай калды. Мушташып атканда каттырып күлүп, деп мушташтык да. Анан ошондо бир катуу күлгөнбүз токтоно албайчы. Сизде кандай болду эле Альберже? Мындай боло элек негизи. Бирок баягы күлкү эмес, башка жөтөлүү дагы болот да. Баягы экөөбүз премьерада ойноп атабыз. Темир аялдын премьерасы. Анан менин тамагым ооруп калыптыр. Кыштын күнү болду да. Кыштын күнү болду да. Анан жазда. Эрте жаз. Мен грипп болот. Грипп болуп атканда анан робот өчүрүп койгондо мен катып туруп калышым керек да. Вообще такыр кыймылдабашым керек. Анан бул өчүргөндөн кийин отурам да. Укпай этпе деген жер бар да. Мынтип карайм да. Десем. Жөтөлүп атап, мурдуман кетип, көзүмөн жаш агып, өзүмдү ага чейин кармай берип, дей берип, көзүмөн жаш агып, бетим кыпкызыл, бул монтип келип, муну укпайбы дейт. Жөтөлүп атам. Башка булар башка жакта сценада ойноп атканда эл ошого көңүл бурмакта. Именно бул мен жаныма келгенде жөтөлүп атпаймынбы? Баягы робот уктабай эле, өчпөй эле жөтөлүп атат дегенде бешке жөтөлдүм. Бу эптеп сен алып кетип калдың ошо да. Ошондой жаман да, кыймылдабай мондай сахнада өлүп жаткан жерлеринчи. Ооба. Өлүп жатсаң. Мында илгери эме бар болчу, оюн. Кийин ойнобай калдык. Өлүк дегенде Жок, эме. Неудобный жерден айтат, аны бир эле жолу айтасың бирок. Экөөбүз мелдешебиз, мисалы, бир кой союп үйүңө мени конокко чакырасың, үй бүлөм менен. Аткарбасаң. Аткара албай калсаң. Ал оюн мындай, өтө жеңил, бирок и то одновременно оор оюн. Аны театральный кишилер ойнойт. Мындай. Эми кой сойгон оор эмес, ошондон кутулуп кеткен оор да. Анан мисалы зыяным жок эч кимге деп мен сага айтканда, сен ква дешиң керек да. Муну неудобный жерлерден айтат. Трагедия болуп атканда. Президенттин жанында жолугуш болуп атканда айтат. Прямой эфирде отурганда айтат. Немеге өлгөнгө барганда мисалы ошо. Ошону айтып атпаймынбы? Өлгөндө сен өкүрүп баратканда айтат. Ква дегениң элестет. Ошондой жерлерден айтат. Мисалы мондай болгон. Актерлор ойнойт да, бири-бири менен. Мисалы экөөбүз ошо договор кылып ойнойбуз. Экөөбүз эле бири-бирибизди аңдайбыз да, аны бир эле жолу айтасың. Жетин жок да булчу. Андайын уже болбойт. Момент пайдаланып турайыш керек. Күтөсүң ошого чейин 1 жылбы, 2 жылбы жүрөсүң. А именно Кожо жаш деген спектакльде Назым биздин азыркы көркөм жетекчи Кожо жашта эмен ойношот да, эликтерди. Кожо жаш даң деп бирден атканда өлөт да. Өлүп жатса, биякта эме бар бизде, оркестровый яма. Ошо анан Марат менен Раматылык Марат экөө ойноп атышкан кези. Назым келип жатса, да үйрөнүп атат Калича деген эже. Ал келип Марат Назымдын үстүнө мындайынан кулайт. Баягы жумшагыраак жыгылайын депчи. Ошо жатса Марат алдынан биринчи этаж менен келет дагы. Назым, зыяным жок эч кимге дейт. Ал авансценада жатат. Боякта эл отурат, Назым могу жерде жатат. Өлдү. Кожо жаш кыймылдабаш керек. Даже жөтөлбөш керек. Кожо жаш деп монологун айтып жүргөн кез. Ошончо утулбаш керек да, ошончо канча жарып турбуз деп. Канча жерин түртүп жүрүп. Жанагы элик туруп. Кошмар. Ква деп. Аны режиссер карап отурат. Раматылык Бобек Ибраев. Комиссия отурат. Спектакль болуп атат да. Бобек байке чуркап келет аркасынан. Назым, эмне деген ква бул, эмне ква? Кечирип коелот, ушунда ойнойнуп атат. Мен азыр кой сойгонго возможностум жок деп.
ошондой жаман. Анда тиги ким келип айткан ошол союп калды да. Марат утуп кетти. Марат утулуп калды да. Тиги өлүп жатып туруп куа деп отуруп да кайра жыгылды да. Тиги Тилукту выговор алды, но Марат утулду. Анткени тиги айтты да. Бүлгөн эчтеке эмес. 1 жыл эмес, 10 жыл күтөсүң. Жаман да. Моментин күтүш керек да. Вообще айта албай турган жерден айтыш керек, кыла албай турган жерден. Мына эми иштеп баштасак болот. Кээде жумуш көп, бирок тамактанганга убакыт аз болгондо Салих компаниясынын сэндвичтери жардамга келет. Биринчиден курсак ток, экинчиден убакыт үнүмдөйсүздөр. Эми Салих компаниясы сэндвичтин түрлөрүн чыгара баштады. Тоок нети менен, греческий хот-дог жана колбаса менен. Бир гана минусу бар. Мыкы. Берчи, чичеп берейинчи. Жаман ачкан менен. Рахмат. Аябай даамдуу да. Эң биринчи алган маянаңар, мисалы, эң биринчи алган гонорары, аябай эсте калат го, мисалы. Мен эң биринчи ошо өзүң айтып кеттиң го, Бешкемпир фильминде өзүм мектеп жашында болсом да ошондон тапкам. Таксан билбейт экенмин, бирок ошол 97-жылы бир 1000 сомдой болчу да, гонорар 1000 сомдой. Ошол жайында тартылдым, сентябрга өзүмө кийим алып алгам. Сизге өзүңүзгө өрдү эле. Үйдөгүлөр өзүң ошо сентябрга баягы жаңы ак кофта, юбка, туфли алышың керек деп өзүм кетиргем. Эме, меники болсо айыл өкмөтүндө экен азыр ойлосом. Gel oğlanayın, gel otur. Çok çay içtik apa. Nane los diyelim. Çumuştu bitirəç. Bu eşit bekitken bu kız mı? O baylanayın, şu kızım boç. Adatın çile kulpu menen bekitken. Atın kim? Ayşe. Ayşe ver gelç. Jürü sen sarayın eşiğin kanday bekitkenini görsöt. Sile ötüsün eksperiment jasayın. 6700 сом деген анда. Зарплатам 430 сом кез болчу айына. Анан 6000 почти 7000 да. 2 жыл театрга барбай койгон турбайсыздар. Жок, аябай достор менен аябай эс алганбыз. Эсимде ошол. Үйгө бир 2000 сомдой алып баргам. Калганын деп жана ысык көлдү кыдырдык. Ошко чейин барып келгенбиз, машина айдатып алып ошентип кыдырып. Бизде один студияда кастинг жагына жооп берген кыз бар. Ошого чаласыз дагы. Сиз режиссерсуз. Режиссер, мен биринчи жолу индийский кино Кыргызстанда тарткантам. 30да индус керек болуп атат. Желательно 1-2 кыргызча сүйлөсө сон болот эле депчи. Анда эмесе кеттик. Аты ким кыздын? Эркинай. Алло, саламатсызбы? Асхат Табалжиев сиздин номериңизди берди. Ушул кыз кастинг директор болуп иштейт бизде деп. Анан Эркинай мындай, биз Кудай буйрса сентябрь октябрларда совместно индустар менен бир комедия тарталы дедик элек да. Ошого 30 индус керек болуп атат. Местный биякта Бишкекте жүргөн, анан желательно бир 2-3 кыргызча сүйлөсө жакшы болот эле. Кайсы сроку керек? Мо сентябрлар, октябрда баштасак бир ай подготовка болот. Башында. Анан мо индустарды сиз эми кастинг директор болсоңуз билет болушуңуз керек. Желательно какачы жок болсо жакшы болот эле да. Сиз иштейсиз да, ошол таба аласызбы? Кстати, бизге ал индустардан башка Эч нерсе айткан эмес болчу да. Жо, мен азыр алдым сизден эме Аскаттан номерди. Анан чалып көрүңүз өзүңүз эле деп. Экөөбүз, Аскат экөөбүз мындай жакшы катышып жүргөн нинилерим болот да. Анан анын Мерседеси бар, сулуу кыз деген бир ырыктың беле? Ошондогу дагы кызды тартыш керек болуп атат. Ошол кызды вообще тааныбайт экенмин мен. Сиз кастинг директор болгондон кийин билишиңиз керек да, билет болушуңуз керексиз.
Өзбі дәбі жау айтқансыз өзінің атын. Жанагы анын Мерседеси бар сулуу кыз деп бир ырдайт экен, ким ырдайт билбейм. Мага айтышты да ошондо главный ролдо кыз бар экен, машинанын ичинде отурат. Ошол кыз. Анан бизде силерде чоң студия бар экен, Аскат менен сүйлөшсөм звук, камера, мотор деп жана кыйкыра турган кыз бар да, же өзүңүз деле ошону айтып кое аласызбы? Менде номери бар. Сизге номерин берип көрөйүн. Макул эме. Ким Эркинай атыңыз, э? Тиги эме индустардын ичинде баары жана регистрацияда болгон болуш керек. Ошол жагынан иши кылып проблема болбош керек да. Жанагы армияда болбогомсуң да дөкүш дегендей болбош керек да. Түшүндүм. Байке, мындай кылалы, мен сизге жоопту понедельник же вторник же среда күндөрү айтайын точно. Макул эме анан Эркинай мындай да тиги индустар желательно эмеси менен келсин. Анткени кудаларды ойнойт, ошонун ичинен бирөө түшүнбөй туруп эле бул Спарта деп кыйкырып ийет да. Ошолор түшүндүрүп айтканга индустардын жанында переводчик болуш керек. Анан акчасын коркпой эле сүйлөшө бергиле. Анан сенде тринк ойногонго желание барбы? Кандай? Алло. Куурулган картошка. Эркина бул. Мыкы шоуда отурабыз, биз сүйлөшчү эми өзүң. Кандай Эркина? Ошондо Асхат байке сизсизби? Таныдым да ушу үнүңөр эмне окшош болуп атат, эмне мынча таанышуу болуп атат деп Асхат байке сиз турбайсызбы? Давай Эркина, 30 индус издей бер. Күзгө. Асхат байке, Альбинеже чоң рахмат келип бергениңерге. Чын айтсам, улуу муундардан келип аткандардан биринчилерден болуп атасыздар. Силердин ак жол той болуп мындан кийин силерден да улуулар келсин, көптөгөн кызыктуу адамдар бар, кимдер менен маектешип, көпчүлүк жаштар көрсүн деген адамдар бар. Чоң рахмат, силерди кургол кетирбейбиз. Мыкы шоунун атынан эң мыкты актер, эң мыкты актриса деген Мыкы шоунун Оскары бул. Аскар бул. Чоң рахмат. Кудай буйрса ак жол той болсун, биз дагы Оскарга жетелге. Дагы ошондой эле биздин өнөктөшүбүз Салих компаниясынын атайын Адал колбасалар бар. Атайын ушу ооз ачканга ушундай жакшынакай салат жасап жейсиздерби, өзүңөр билесиздер, Альбинеже сизге. Чоң рахмат. Асхат байке бул үйгө алып барып, үйдөгүлөрдүн баарын сыйлап, урматтап дегендей. Рахмат. Анан келген коноктор да бизге кандайдыр белек таштап кетет. Эмне белек болот? Пригласительный берели? Келе жаткан жакынкы театралык сезонго именно жана Темир аялга берели. Темир аялга. Биздин атыбыздан ошо Альбина экөөбүздүн атыбыздан 2 кишилик берели. Жакшы. Чакыруу билети. Чакыруу билети. Анда конкурстун шарты жөнөкөй. Ушул видеонун алдында кимде ким Альбинеже менен Асхат байкенин чогуу тартылган кинолорунда кайсы кинолор жана ошол кайсы ролдорду аткарган аттары менен толук туура жазган адам ошол 2 чакыруу билетин эсе болмокчу. Барыңыздарга рахмат. Бул сиздер менен Мыкы шоу болду. Жана ошондой эле кимди чакыралы, ошолорду жазып койгонду унутпаңыздар. Көңүлдүү маанай, орозуңуздар кабыл болсун. Каналга жазылганды унутпайбыз. Эң негизгиси лайк басабыз, комментарий калтырабыз. Жана ошондой эле биринчилерден болуп көрөм десеңиздер, коңгурону басып койгонду унутпаңыздар. Ал эми сиздердин калтырган ар бир комментарий жана ар бир лайк бизди жаңы долбоорлорго шыктандырат. Ошондуктан комментарий менен лайкты аябай, биз силерди сүйөбүз. Буюрса жакында Элемнедей жаңы сезон, эң мыкы шоу жана көптөгөн жаңы долбоорлордун бет ачары болмокчу. Каналга жазылыңыздар.